Президенттің 6 декабрда қол қойған жарлығына ылайық 2022-2025 жылдары айыл чарба бағытындағы жерлерді пайдаланғандығы үшін жер салығын төлөөдөн бошотуу сунушталат. Ошол эле учурда бул салыктын жоюлушуна байланыштуу жергиликтүү бюджеттин жоготуулары толтурулат. Саламатсыздарбы? Азык-түлүк коопсуздугу мамлекеттин коопсуздугунун эң маанилүү жана орчундуу бөлүгү болуп саналат. Анткени эл азык продукциясы менен кенен камсыз болбосо, өлкөдө тынчтыкта, бейпилдик да түнөбөйт. Ал нерсе айтпаса да белгилүү го. Ошол эле мезгилде азык-түлүк товарларын чет жактан ташып, импорттоо менен аталган коопсуздукту толук кандуу камсыз кылуу мүмкүн эмес. Өтө зарыл учурларда саясий же экономикалык кризис күчөгөн мезгилде жана башка кооптуу кырдаалда чет өлкөлүк өнөктөштөрдөн ага чейин токтобой келген азыктын агымы күтүлбөгөн жерден токтоп калышы мүмкүн. Мына ошондуктан өзүнүн азык-түлүк коопсуздугун ар бир өлкө өзү камсыз кылууга тийиш. Гүл азык өзүнөн өзү пайда болуп, оозго түшпөйт. Буудай, эт, май, күрүч, шекер даяр бойдон асмандан түшө калбайт, аны да билебиз. Дыйкандар жазды жаздай, жай-жайлата, маңдай терин төгүп, талада баш көтөрбөй иштесе, өндүргөнүн күздө жоготуусуз жыйнап алса, ошондо гана базарыбыз толот десек жарашат. Түшүм мол болсо, эл эртеңки күнгө да камдап алат. Демек элдин көңүлү да ток болот. Кыргызстан азык-түлүктөн чет элдик өнөктөштөргө көз каранды болбой, өзүн өзү камсыз кылууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Бирок колдо бар алтындын кадыры жок дегендей, өзүбүздүн дыйкандарга ишенбей, чет жакадагы сырты кооз жасалган товарларга көнө түшкөндөйбүз сыягы. Чет өлкөлөрдөн кызыл дан буудайларды ачыктагы жашыруунда ташып жүрүп, өзүбүздүн дыйкандарыбызды буудай өндүрүүдөн алыстатып салгандыгыбыз да чыркыраган чындык. Мисалы Казакстандан алган үрөөн эле алчубуз. Үрөөндү биз сеп, өзүбүздүн буудайды өзүбүз кайра иштетип, он кылып татнакай эле кликовина дегендей, тигиндей мындай дегенин баары тең сопсонун болчу. Маштелеп мен мисалы буудайларды алып барып, өткөрүп кайра өзүбүздүн унустал элге таратып, өзүбүздагы татнакай дандаргатым эле көмөч казагын моомдой болгон көпкөн нандар болчу. Мунун баары тең бүгүнкү күндө ошол кызыккан ишкерлер депутат болгондон кийин өздөрүнүн кайра иштетүү тармагы un комбинаттары бар болгон үчүн булар бизге ошондой товардык кредиттерди токтоткон. Тиешелүү үрөөндөр албай калган эл. Анан ошондун аркасы менен анан элдер баягы колунда келген нерсенин баарын айдай баштап, анан буудай азайган. Анан кийин тигилерге Кудай берди болуп, ой бизде буудайды баягы сатып келбесек болбой калды, биз un комбинат аш чыгарып калды, өзүбүздү камсыздай албай калдык деп, ошол жолдун баарын ачкан. НДСти жанагындай алып салуу, андан тышкары ошо пошлинаны алып салуу, тияктан алып келүү деп буудайга ошентке биз ошого айтканбыз. Өзүбүздүн ички товар өндүрүүчүлөрдү, буудай өндүрүүчүлөрдү кызыктырыш үчүн НДСти киргиш керек, пошлина коюш керек деп. Анан ошол экенин жана айткандай кызыкчылык жактан саясат кылышты. Дыйкандарды колдосок, биз биринчиден экологиялык таза эт өндүрүп, экологиялык таза жашча жемиш өндүрүп, дан азыктарын өндүргөнгө биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мен ойлойм, президент мырзанын жана тапшырмасын эми ак аткарып, так аткарышса ошол укук коргоо органдары, анда жана жазалай тургандарын жазалап. Өлкөбүз 5,4 миллион гектар айыл чарба аянтына ие. Ал аянттарда талыкпай мээнет кылып, 349 фермердик чарбанын 328 айыл чарба кооперативинин дыйкан жумушчулары айыл чарба продукциясын өстүрүп, базарыбызды, элдин кампасын азык-түлүк менен камсыздоо аракеттерин кылып келет. Мындан тышкары республикада 206 асыл тукум чарбасы жана сапаттуу үрөөн чыгарган чарбалар иштейт. Ушунун баары мүмкүнчүлүк эмес бекен. Буларга колдоо керекпи же жокпу? Албетте керек. Дыйкандарыбыз мамлекеттик колдоого, каржы жардамына өтө муктаж экендиги талашсыз. Жылда мамлекеттик казынадан дыйкан фермерлерге колдоо иретинде айыл чарбасын өнүктүрүүгө даректүү каржы каражаттары, жеңилдетилген насыялар банктар аркылуу бөлүнүп келет. Ошол насыялар дарегине жетеби деген суроого көптөн бери эле элдин тили кычышып жүрөт. Ага жооп таппай, банктардын эшигин кагып чарчаган фермерлердин саны жыл сайын азайбай келгени да жашыруун эмес. Бул маселеде жашыруун бир гана нерсе бар. Казына берген даректүү насыялар кимге берилип жүрөт өзү? Дыйкандын акысын кимиси жеп,
мыйзамдуу каржысын кимдер ийилип кетип жатат? Ушул суроолорго анык жооп издеп, президенттин тапшырмасы менен бүгүнкү күндө УКМКнын кызматкерлери маселенин өзөгүн ачык аягына чыгаруу максатында иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Коопсуздук кеңешинин отурумунда Садыр Жапаров бул тапшырманы аткаруу үчүн 2 айлык мөөнөт белгиледи. Дыйкандарга бөлүнгөн, мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчалардын 3% дыйкандарга жетет экен. 3%. Калган 97%-ын жалаң бизнесмендер, депутаттар, министрлер, губернаторлар, алардын жакын туугандары алат экен. Мына 6% менен. А биз өкмөт дыйкандарга берип атабыз ал акчаны, кредитке деп. 100% дыйкандар алыш керек болчу. А биякта жалаң чиновниктер өзлөрү туугандары менен алып иштеткен. Кайра жаап койгон. 1 жылдан 3 жылга чейин берилет бул кредит. Мамлекет тарабынан дыйкандарга берилет. Кайсыл банктар берген? Мисалы Айыл банк менен бул РСК банк жөнүндө. Жеке банктар да бар. Мамлекет аркылуу дыйкандарга кредит берген банктар бар. Ушуларды текшерип чыгып, чечим кабыл аласыз. Эми бул жерден 6% менен албайт да коммерцияга. Сөзсүз түрдө бир жок дегенде 4%-ин шапка кылып берди да банктарга. Бул бусал банктар бербейт эле да. Мынакей изилдеп чыгасыз. Бул менин контролумда турат. 2 айлык мөөнөт менен изилдеп чыгып анан отчетун бересиз. Айыл чарбага ала турган насыяны тааныштарын таап алып, ошолордун сарайларын коюп, дыйкандарды айтып атам, аларды пайдаланып, алардын аркасы менен алгандар көп. Андан тышкары кээ бирөөлөр мындай бир өтпөгөн кандайдыр бир имараттарын коюп, айыл чарбага деп алып, бирок алар бизнеске жумшап, алар да билинген. Бул учурга чейин президент ошол маалыматтын баарын алган себептен ушу текшерткени туура болду деп ойлойм да. Президент аябай туура маселени көтөрдү. Ошол жерде мындай аз кредиттерди бул олигархтар, бизнесмендер, жогорку чиновниктер аңдып турушат. Ошол айылдагы жеке чарбалар, кичи чарбаларга жетпестен эле бул чоң фирмалар ушундай олигархтар бөлүп кетип, бүгүнкү күндө жеке чарбалар, кичинекей чарбалар эч качан көтөрүлгөн эмес. 100%-дын 3% дарегине жетсе, 97% кайда кетти? Банктар казынадан берилген каражатты Кудай мындайды бербестир деп өз пайдасына иштетип жибердиби? Же башка бир ири долбоорлорго жумшалдыбы? Ал акча өлкөгө азык түлүк алып келе турган каражат болсо, демек эл күтүп жаткан 100% азыктын 3% көрүп калат турбайбыз деп адамдар кыжаалат. Же банктардын актанар сөзү бар бекен? Президенттин сөзүндө, конечно, бул подтвержденный фактылар болсо керек да. Себеби дегенде бизе мамлекеттик банк болгонубуз менен баягы форма собственности частный болуп, анан биздин акционер 100% мамлекеттик. Анан мамлекетте акционер өкмөт болгондон кийин ал өкмөттү эле адамдар да отурат да. Бир ар кандай таасирдүү адамдар да. Анан быйыл мисалы ошо мен иштеп аткан кезде мисалы өйдө жактан бирөө тигини бер, муну бер деген непосредственно жеке мага бир звонок болгон жок да. Анан буга чейин балким болгон учурлар бар, азыр эми бул боюнча азыр следствиеде жүрүп атат да. Эгерде ошол чыгып калса, аны дагы маалымат айтылса керек. Албетте, мамлекеттик коопсуздук кызматы банктын иши боюнча иликтөө жүргүзүп жатса, андагы казынанын берген даректүү каражаттарынын иизин издеп жүргөн болсо, ал нерсе банктын аброюна сөзсүз шек келтирбей койбойт. Тазалыгына да көлөкө түшүрүшү мүмкүн. Айла жок. А бирок каржы институттары, бизнес уюмдары, компания, фирмалар өзүнүн аброюн алдын ала ойлонуп, каталарга жол бербегенге аракет кылат эмеспи? Банктардагы аталган каражаттары дарегине жеткирип, жеңилдетилген насыя алам деп келген адамдардын таржымалынан адашпай так иштесе болмок деген да ойлору жок эмес. Кредит берүү шартынын эки чоң принципи бар да. Биринчиси ошол кредит алган тиги ишмер өзүнүн кылып аткан ишин көрсөтүш керек да. Кредит алардан мурун биз сөзсүз түрдө биздин жанагындай кредитный эксперт, кредитный специалист барып, анын эмне менен алектенип атат, кандай иш жүргүзүп атат, ошол төлөгөнгө алгандан кийин төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү барбы? То есть финансовый анализ деп коет да, ошондо анализ кылыш керек да. Биз берип коюп эле тим болбостон, мындан кийин чыгып алып дагы барып ошол айтылган 5 мал алам десе, ошо 5 малын алдыбы, сүрөткө тартып, мониторинг деп коет бизде. Кредитный специалисттер чыгып, эң негизги биз ушу максаттуу пайдаланууга көңүл бурулат да бул жерден.
Канткенде да Кыргызстан бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк кризистин кесепеттеринен улам оор абалда калбай элдин, өлкөнүн тынчтыгын, мамлекеттин азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу чараларын эске алганда, банктар фермерлерге деп берилген каржы каражаттарын ордуна коюп, даректүү жеткизүү маселеси күн тартибинен алынышы эч мүмкүн эмес. Баса дебейсизби, дыйкандарды жер салыгынан бошотуу боюнча президенттин жарлыгы мурунку бийликтердин учурунда баш көтөрүп жүргөн айрым адистерге уйга жүгөн салгандай, ар дайым каршы пикир айтып көнгөн жарандарыбызга ачыгын айтканда жакпай калгандай сезилет. Булар болбос жер салыгынан бошоткону дыйкандарга пайда алып келбейт деген ойлорун алар жашырбай угузушуп келишүүдө. Ошол эле учурда дыйкандардын өзү жер үлүшүнө ээ болгон карапайым айыл тургундары бул жарлыкты колдоп, кубаттап кабыл алды. Айыл аймактарын көтөрүп колдоо жолундагы бүгүнкү бийликтин жасаган бул алгачкы кадамдарынын бирин аны түшүнгөнү колдойт. Түшүнгүсү келбегени 10 жолу айтса да көнгөн тетири жүргөн жагына жүрө берет эмеспи? Андайларга эми айла жок. Түшүнсөң түшүнөрсүң, түшүнбөсөң дагы бирөөнүн мээсин бүтүрөрсүң деп акын айткандай, сөз эркиндиги демократия доорунда ар кандай пикирге орун табыла берет эмеспи? Саламатта болуңуздар.